Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарынан экендештер. Бул видеону ар бир мигрант көрсүн, анткени азыркы учурда Казакстанга границага алып чыгабыз деп көптөгөн таксисттер, кээде мекендештерибиз алдап коет, анткени алып чыгабыз деп айтып алып, барып башка машинага салып, андан кайра башка машинага, андан кайра башка машинага, кыскасы мекендештерди, мигранттарды кыйнаган водительдер, таксилер көбөйүп кетти. Ошон үчүн көрүнгөн таксиске ишенбеңиздер туугандар. Бүгүн атайын мен өзгөчө мына ушул өзүбүздүн жердештерибизге келдим. Сүйлөштүк, 2-3 саат сүйлөштүк, кандай болот, бардык жагын үйрөнүп чыгып, андан соң мына ушул видеону элге жардам болсун деп алып чыктым туугандар. Караңыздар, метро Пролетарскийда жайгашкан биздин мекендештерибиздин жери, иштеген жери. 9-выходтан чыгасыздар. Чыгып эле сол тарапта биздин кыргыз боордошторубуз Казакстанга каттаган таксилер бар туугандар. Акырындап келе бериңиз, мен көрсөтүп коеюн. Караңыздар, бул жерде биздин мекендештерибиздин өздөрүнүн катар таксилери бар туугандар. Комфорт машиналар, альфардтар, акыр күлгөдөгү сиздердин комфорт менен барып келиңиздерге бүт шарттар түзүлгөн. Анда акырындап келели дагы могу жерге мен көрсөтүп коеюн туугандар силерге. Атайын келдим мен бүгүн, атайын деп. Караңыздар туугандар. Кыскасы мына ушул мигранттарга жеңилдик болсо, даже мына ушундай сууларынан бери бекер коюп койгон. Бул агалардын өзгөчөлүгү мындай экен туугандар. Сиздер жолдо бара жатып, полициялар тоссо, милициялар тоссо, Казакстанда милициялар тоссо, пассажирларга тийдирип экен. Өздөрү пассажирдан бир сом албай, өздөрү милициялар менен сүйлөшөт экен. Сиздер жүрөгүңүздү ток кылып, смело барасыздар, өздөрү сүйлөшөт. Жана ошондой эле Казакстанга жеткенде көптөгөн таксисттер казактарга салып салат экен да, бар өзү ошо менен чыгып кел депчи, 2000 ага берип. Бирок булар андай кылбайт туугандар. Как положено, Москвада мына ушул машинага чыктыңызбы, до конца Казакстанга киресиздер, кайра чыгасыздар. Эч кандай ортомчуга салып бербейт. Өзү алып барып берет. Жана сиздерге регистрация маселесинде да жардам берет. Эгерде регистрациялар базадан чыкпай калса, сиздерди обратно Казакстанга бекер алып барып, кайра алып келип, регистрацияңыздарда дагы бекерге жасап берет. Бул дегени 100% эмес, 1000% ишеничтүү деген туугандар. Дагы айта кетчү нерсе, эгерде сиздин документиңиз чорный список болсо, же болбосо запрет болсо, биринчи булар текшерет. Текшерип, сиздин документиңиз запрет экен, же болбосо кирип чыксаңыз болот, болбойт деп, булар Казакстандын милициялары менен түзмө-түз связьдар бар экен, документиңизди суракка тартып, Казакстанга жөнөтөт, андан алардан жооп келет. Бул кирип чыкса болот, болбойт деп. Эгерде запрет болгон тагдырда дагы жолдорун таап, сиздерди Казакстанга алып келип чыгат. Кыскасы сиздерге жардам берет. Жана ошондой эле караңыздар, эгерде сиздер 3 адамдан жогору болсоңуздар, мына ушундай жеңил машиналар барып, подъездиңиздин астынан, керек болсо квартираңыздан тосуп алып, бул жерге алып барып, сизди Казакстанга алып барып келет. Туугандар, дагы бир жолу айтайын, метро Пролетарскийда жайгашкан, 9-выходтан чыгасыздар, ушул жерде өзүбүздүн мекендештер иштейт. Эгерде сиздер жеңил машинада барууну кааласаңыздар, мына ушундай жиптер менен дагы сиздерди алып барып келет. Келесиздер, өзүңүздөр тандайсыздар. Кайсыл машинада барганыңыздар келет. Ошол машина менен Казакстанга кирип чыгасыздар. Кудайдан корккон Алла деген агаларыбыз. Кайрылы бериңиздер.